Kaçınsın? İyi bir yeri son geldi. Ameliyat mı oldu? Buraya çok önemli. Başkasını olasın bak. Bunday, karnı tutarsın. Sençe? Каарманыбыз Байыш Закиров 10 жылдан ашык убакыттан бери пахтакант, башкача айтканда таттуу кебе сатып иштейт. Айтымында 60тан ашып калганына карабай, бир күндө 15 чакырымдан ашык аралыкты жөө басып өтөт. Мен өзүм Сокулукта турам. Өзүм Кичимекенин Жалал Абадтын базар койгон районунан болот. Анан вата сатканыма бир 10 жылдан ашып калды. Мурдалар көбүнчө майрамдарда сатчу элек да. Азыр мына кыштын күндөрү уялка болгондо анан мына сирк болот, ошол малдарды сатабыз. Ana жайында сатабыз. Чоң уулум посол иштейт элем мурда. Азыр эми зарплатасы азайып, азыр башка бир фирмада иштейт. Экинчи уулум дагы ал дагы мына программист бүтүп, ал дагы азырынча бош, анан Москвага жакында барып келип, анан деген ниети бар. Андан кийин могу кызым эки кыздуу болуп калган. Андан кийин дагы бир студент уулум бар. Коллежде окуйт. Анан өзүм Сокулукта турам. Азыр убактынча мына кызым шаарда жашаган үчүн ошо кызымдын үйүндө турам. Могу күндүзү, кыштын күндөрү күндүзү площадьта адам көбүрөөк болот дагы, анан кечинде солгундап калат да, суук болгон малда. Ошол малда мына суум гумдарды айланабыз да. Суум гум, анан кийин могу өчпөс от, анан кийин мектептерге барабыз кээде. Азыр мектептер да жабык болуп атпайбы? Анан кийин парктарга барабыз. Анан мына Панфилов паркынын ичине киргизбейт, ал жакта өздөрүнүн ватасы бар. Ошо сыртында. Ушундай анан мына жайдын күндөрү болсо мына сейил бактарда мына жаштар майдалдарды көбүнчө мына эски азыр эркиндик деп атат, мына зержинка. Мынакы базалга чейин мындай жаш балдарын ойнотуп келишет да, көбүнчө ошол жерлерди кыдырабыз. Эми мындай ар кыл момент болуп калат да. Кээде парктарды көбүнчө дем алыш күндөрү. Баягы орусча айтканда суббота базар күндөрү ошо эмелерди кыдырабыз, могу парктарды. Анан кийин кээде Аламүдүн базар, Ош базарына дагы барып калабыз. Буну көбүнчө жаш балдардын неберелерин ээрчитип келген жаш балдар, баягы 6, 7, 8 жаштагылар көп болот да. Анан кээде да мында чоң эле мына студент кыздар, балдар алып калышат. Көбүн аксакал кишилер дагы алып калгандар болот. Анча-мынча неберелерин алып кетишет. Көбүнчө жаш балдар алышат. Мисалы, аркылда, мисалы, бата саткандарда конкуренция болот да. Анан кээ бирлеринин 25 десең, анан кийин 20 сомдуктары болот. Анан кийин карап турган 20 десең, келип алып кетет. Ошондойлор болот да, ошондойлор конкуренция кылып. Анан кийин көбүнчө мен ошо 20 деп, кызым урушуп берет, 23ден түшүрбөйм деп. Кээде момент болуп калат ушундай да. 20дан берсең 5 алам дегендер болуп калат. Анан ошондойлорго беребиз. 100 сомго 5 алып кет да. Анан кээ бирлери 4тү 100 сом берип алып кетет. Ушундай да, аркылы болот да. Ушу шартка жараша сата беребиз да. Пактагант деп кыргызча айтышка аракет кылам. Эми азыр көбүнчө эле көнбөй эле көбүнчө эле бата деп азыр үйрөнүп калышкан да. Бардык эле бата дейт. Анан кийин мен пактагант деп көбүнчө кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылам. Анан кийин кээ бирлери келип алып мындай орусча сүйлөшөт. Вата сколько стоит деп мен кыргызча жооп берем. 20 же 25 деп. Мүмкүн болсонча кыргызча сүйлөгөн, кыргыз болгондон кыргызча сүйлөгөндү жакшы көрөм да. Пактагант деп айтсаңыз түшүнүшпөйбү элдер? Түшүнүшпөйт көпчүлүк. Бирдей мындай кандай десем, мен кыймылдатпай колдон келсинче, жерге катуу койбой, ушундай кармап жүрсө мындай көпкө сакталат да. Анан кийин муну кыймылдатып,
Анан кийин баягыдай кармаганга болбойт. карманга да болбойт. Ошондо кичирээк кетет. Анан көбүнчө шамалда дагы мындай тартып анан кичинетип кетет да. Анан кээде ушундай окуялар болот. Баягы 1000 сом, 500 сом берип коюп, баягы сдачаң баягы кайтарганга акчаң жетпей калып анан карматып коесуң да. Карматып коюп магазинге келгенче баягы ар нерсе ойнойт да. Ошондор болот. Ошолорго айтып эскертип кетебиз, мындай мүмкүн болсо жакшы кармап тур деп. Анан кээ бирөө түшүнбөйт да буларды. Анан мындай катуу кыймылдатса, анан же болсо кандай десем эми шамал болсо, анан мына күндүн ысыгы дагы. Күндүн ысыгында да мүмкүн болушунча мындай көлөкө жерге сатышка аракет кылабыз да. Мисалы бир колуңузда кармап жүрөсүз да, азырчы колуңуз талып кетсе эмне кыласыз? Талып кетсе мондай дарак-барактарга мындай сүйөп мүмкүн болсо, ошон үчүн эң үстүнкү рядка илбейбиз да. Анан момундай кылып туруп, момундай жөлөшүн аракетин кылам да. Момундай караш керек турбайбы? момундай жөлөп койсо мындай жакшы турат да. Колто алганда ошондо кичине дем алабыз. Анан кийин буну мүмкүн болсо эт аткан жакшы да. Эт аткан. Эмне дегенде буну кечки кээде 10-11ге чейин кармап жүрөбүз да. Анан кийин бада неме болуп кетсе момундай болду. Моолоду көрсөтүп коем да. Кичирээп кетет. Кече шамал болуп кичирээп кетти да. Ошо жаңы алган менен эски алган айырмалар болот да. Эгер мындай жакшы кармап жүрсө, шамал болбосо 2-3 күн тура берет. Өзүндөй болуп. Анан кийин шамал болуп, баары могу жака бургунда момундай кичирээп кетет. Мен өзүмчө ойлоп коем, ошо 10 километрден 15 километрге чейин басса керек. Эмне дегенде мен баягы мына кызым Бефанын алдына жашайт да. Бефанын алдынан могу парк менен вокзалдан өтүп, анан кийин могу Ваталга жерге чейин могу Гоин деп коет эми, Гоинге жакын жерден. Ошол мындай бир баштан бул жагына чейин 3 километрден ашык да. Ошо бир күндө ошо барып кайта үйгө кетип атканда да жолдо сатылып калат. Анан ошо парк менен кетебиз да. Мына эски Жиренка менен. Ошондо мындай бир келгенибизде эле 3, анан калган кеткенибизден 6 километр болуп атпайбы? Андан сырткарда басып жүрөбүз. Ошон үчүн өзүмчө ойлойм 10-15 километрге чейин басабыз го. Демек денсаулыкка да пайда алат. Денсаулыкка да пайда. Денсаулыкка да пайда. Анан кээ бирлери ошондо балдар дагы рахматтайт, канчага чыгып калдыңыз дейт. Мен 60-дан өттүм десем, жок рахмат дейт, ушундай басып жүрүүңүзгө дейт. Анан 2-3 угуп калдым. Менин атам сизден жашыраак дейт, баса албай калды, үйдөн чыкпайт дегендей, мындай кээ бирлер армандарын айтып калышат да. Анан канчалык басса ошончолук жакшы да. Денсаулыкка да пайда. Анан кийин басканда убакыт дагы өтөт, адамдар менен сүйлөшөсүң дегендей. Ошо 10-15 километр басабыз. 60-тан былтыр ноябрда 20-сында 60-ка чыктым, азыр 61ге кеттим да. Бул ишмердүүлүк менен алектенгенге чейин ал мугалим болуп иштегенин, айыл чарба тармагында суучу болуп эмгектенгенин, кай бир кезде ооруга да кабылганын эскерди. Балдарды окутабыз деп, биринчи келгенде мына Аламүзүн районунда Гуроз, Василевка деген жерлер бар. Ошол жерге дыйканчылык кылганы келип, анан кийин дыйканчылыктан 2 жыл дыйканчылык суу Аламүзүн оосунда иштедим. Анан кийин бул жака шаарга келип, анан шаарда мына площадьта бата саткандарды көрүп, анан мына паркта. Анан кийин биз да баштасакпы деп, анан ошондон башталып кетти. Өзүм суу чарбаны бүткөм. Анан кийин ошо айылда бир кол эмгектен берген адис керек болуп калып, анан кийин 3 жыл мугалим болуп иштедим. Кол эмгектен сабак бердим. 74, 75, 76-жылкы балдарды окутуп 3 жыл мектепте иштедим. Анан кийин өзүм специм боюнча суу чарбада Аламүзүн оосунда, Базар Коргон оосунда, Нокен оосунда иштедим. Даярдаганы мондай болот экен, кум шекерди эле өзүнчө аппарат болот экен. Аппаратка кум шекерди мындай салып неме алганда мындай газ менен же болсо светтин ток менен мындай айлантат экен. Айлантканда кум шекери ээрип туруп, анан мондай жөргөмүштүн торуна окшоп чачылат да. Анан ошо топ туруп анан салат да. Салып туруп анан мындай бекитип,
Могу неме менен анан ошондой билип берет да. Пакетти ачып бер деп баратам, пакетти ачып берип турабыз. Өзүлөрү жешпаганда анан ошо баягы кум шекер эрип мындай көргөнбүчтөй болуп неме алганда ошолор топ салат да. Анан салып мына паялык менен мындай татканда бекилип калат. Анан илип берет. Бата алып туруп, жакшы мамиле кылып, рахматын айтып кетет. Кээ бирлери баягы 20 сом же 25 сом десең, мурун 10 сом эле го, 5 сом эле го. Арзан деп коет. Анан кээ тамашалап айтып калам. Ошток окшойсуң деп. Анан неге оштокмун дейсиң десең, оштор балашат го десең, биз да үйрөндүк да деп. Ошол окуялар болот. Кызым жардам берет, анан кызым андан сырткардагы момундай шариктер жасайт да. Анан шарик сатабыз. Шариктерди 20 сомдон эле сатабыз. Момундай моуну роза деп, моуну роза дейт. Анан моуну ромашка деп коебуз. Анан моуну тюльпан деп. Анан моуну жүрөк деп. Анан көбүнчө могу жүрөк дегендер баягы жакында февралда сүйүшкөн күндөрдө деп калбады. Ошол малды булар жакшы кетет. Анан кийин булар көбүнчө Ноорузда, 8-мартта, анан кээ бирлери заказ кылышат, мындай баягы букет кылып алып кетишет, 5тен 10дон кылып, туулган күндөрүнө подарка берем деп. Байыш мырзанын жалгыз кызы да мектеп кезинен эле ага кол кабыш кылып, шардан гүл жасап сатат. Учурда турмуш куруп, өзү да эне болгонуна карабай, бул ишти таштаган эмес. Өзүм 24 жаштамын. Гүлдөр жасап кош. Гүлдөр 10 жылдан ашып калды уже. Ошо интернеттен эле кино көрүп эле ошо шарик жасаганын көрүп калдым да, кызыгы пайда болду. Жасап көрөйүн дедим. Атайын дордойго барып издедим, ошол шарикти таптым. Биринчи алганым брак болуп калды. Качественный, некачественный 2-3 түргө бөлүнөт да шариктер. Көп эле попыткалар болду, качествосы жок шариктерди алган. Жакшы шарикке туш келгенден жасаганды үйрөндүм да. Биринчиси окшошкон жок, экинчиси окшошкон жок. 1 ай, 2 айлап үйрөнгөн учурлар болду. Бирок ошо көп эле түрүн үйрөндүм, 20-30дай түрүн. Оформление шарик, детский садиктерде оформление жасайм, пикниктерге барам, ресторандарга оформление кылам. Ошо свадьба, мектептерге, айрыкча мектептерде ошо. Мектеп ачылганда, жабылганда. Көбүнчө по праздникам эле чыгып сатам. Мындай обычный күндөрү көп жүрө албайм. 2 кызым бар кичинекей. Алар бирөөсү 1,5 жаш, бирөөсү 2,5 жаш. Анан постоянно присмотрда болуш керек да, алар ошо күнүнө 1-2 саат эле айланып эле, бир аз соода кылып алып эле өзүбүзгө жеткенде акча чыгып калгандан үйгө кете берем. Көп жүрө албайм. Стабильный жумушта иштей албайм. Балдарым бакчага берейин десем кымбатыраак болуп калат. Анын үстүнө азыр жабык да көп. Ошо шарик, бир аз шарик бата сатып коелу, кайра кетип калам. Заказ алганда бир күн кечке убактым кетет, эртең менен түшкө чейин базарда болом шарик издеп. Түштөн кийин атайын үйлөгөн насосторум бар, электрическийчи, ошо менен эле үйлөп. Эми залдын чоңдугуна жараша да, кичинекей болсо бат бүтөт. Чоң зал болсо 1 күн, 2 күн убакыт алып калышы мүмкүн. Арка жасаганда, оформление жасаганда клиенттерге жакпай калган учурлар болот. Кээде мактап кетет, кээде кымбат деп жамандап кетет. Неге кымбат дейт? Шариктер өзү кымбат. Ошо жасаган аябай хлопоту көп, слишком көп хлопоту, майда жумуш. Тиштебесе, чаппаса, катуу кол менен бир нерсе менен, учтуу нерсе менен сайбаса тура берет. Бир жума, бир 10 күн турат. Келиңиз. Шариктер 20 сом, бата 25тен. Кайсысын берейин? Какой дали? Давайте вот это сердечко. Спасибо. Кымбаттуу көрөрман, биз каармандарыбыз менен бирге жүрүп, бир күндүк жумуш күнү кандай өтөт, жумуштун оорчулугу канчалык экенин жон терибиз менен сезип, аны сиздерге чагылдырып берүүгө аракеттендик. Байыш мырза өңдүү иштерман, эмгекчил жарандарыбыз жаштарга, деги эле жалпы коомчулукка үлгү боло алат деген ишеничтебиз. Сиздер менен тузу оор кесиптер берүүсү болду. Биз мындан кийинки чыгарылыштарда да ак эмгек менен нан таап жеген кызыктуу кесип ээлерин чагылдырууга дайыма даярбыз.